Кыргыз радиосунда ишемби күндөрү саат 10-дон 10:30га чейин наристелерди тарбиялап өнүктүрүүгө арналган радио мектепти угууга чакырабыз. Программада адистердин кеңештери сунушталат. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Эфирде кайрадан ата энелерге арналган радио мектеп уктуруусу. Бүгүн биз сиздер менен жайлоо өнүгүү борборлорунун наристелерди өнүктүрүүдөгү ролу деген теманын тегерегинде кеп калабыз. Бүгүнкү студиянын коноктору жайлоо өнүгүү борборлору долбоорунун жетекчиси Асылбек Жууданбеков жана Кадамжай районундагы Акылман бала бакчасынын тарбиячысы, Нур Үлгү жайлоо бала бакчасынын жетекчиси Азада Абдыжамиловна Арзыбаева болмокчу. Ошондой эле бизге телефон аркылуу аймактардан Чынара Табылдиева, Кочкор районунун райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси чыкмакчы. Ошондой эле телефон аркылуу аймактан Талас районунун акиминин орун басары Зина Кадыркуловна Баялиева катышмакчы. Эмесе студияга кош келиңиздер. Кептин кезегин Асылбек мырза, мен сизден баштагым келип атат. Быйылкы жылдагыдай эле биз ошо жайлоо өнүгүү борборлорун ачтык Кыргызстандын баардык аймактарында. Бирок быйылкы жылдын көрсөткүчтөрү бир топ мындай сан жагынан дагы жогору болду. Ошол эле учурда сиздердин ишмердиктин сапаттык жагынан дагы мындай жогорулоо болгондугун байкадык. Сиз ушу жайлоо өнүгүү борборлорунун 2017 быйылкы жылдагы ишмердигинин өзгөчөлүгү жөнүндө кыскача токтолуп кетсеңиз. Рахмат, топчулжа. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Негизинен биз былтыр 2016 жылга карата жалпы республика боюнча 117 жайлоо өнүгүү борбору ачылганда, быйыл 100 жайлоо өнүгүү борбору болду. Бул көрсөткүч өтө маанилүү көрсөткүч, себептигинде быйылкы ушул биздин негизги ушул урааныбыздын бири сандык көрсөткүчтөн сапаттык көрсөткүчкө биз өтө баштадык да. Ошондуктан эми өзүңүздөр билесиздер, ар бир аймакта ушул жайлоо өнүгүү борборун ачканда ар кандай максаттарды көздөшөт, балдарды өнүктүрүү багытында. Анан албетте алардын арасында дагы мындай көңүлгө толбогондор бар да. Ошондуктан кээ бир жерлерде айылдын ишин ачып койгондор бар. Ошол көпчүлүк учурда биздин баягы жайлоо өнүгүү борборлору негизинен жайлоодогу малчылардын балдарын ар тараптуу өнүктүрүүгө арналгандыктан, ошол быйыл биздин ошол сандык мындай көрсөткүчтөн сапаттык көрсөткүчкө басым жасоо менен көпчүлүк учурда ушул алыскы тоо жерлеринде жайгашкан жайлоо өнүгүү борборлорунун санын алдык да. Анан быйылкы негизги бир өзгөчөлүгүбүз, мурунку жылдардан быйылкы негизги өзгөчөлүгүбүз, негизинен башынан баштап эле биз баягы биз алгач ата энелерди дагы басым жасап атабыз да. Анан быйылкы негизги өзгөчөлүгү ушул өрнөктүү ата энелерди көбүрөөк жайлоого алып барып, алардын баягы мындай таасирлери менен бөлүштүрүп, андан тышкары ушул ата энелер үчүн дагы семинар тренингтерди өткөзүп, мындай комплекстүү балдар менен катар ата энелерди дагы өнүктүргөнгө басым жасадык да. Бул дагы негизги өзгөчөлүгүбүз болду. Анан дагы бир быйылкы жылдын өзгөчөлүгү, жогоруда дагы бизде ушул айтып кеткендей, мындай айыл жерлеринен, аймактардан мындай демилгелүү адамдар чыга башташты. Мисалы үчүн ушул Ат башыда, Акталаада, Кадамжайда, Кочкордо, мына ушул Кемин өрөөндөрүндө лагерлер пайда болду. Өнүгүү борборлорун өнүктүрүү боюнча өнүктүрүп, мындай алар лагерге айланып, мисалы үчүн мына Кочкордо атайын бир жумасына 2000 сомдук төлөп менен 4 мал тамагы менен ушул таза абада ачты. Ал эми ушул Ат башыда дагы ушул райондук билим берүү бөлүмүнүн көмөгү менен, жергиликтүү спонсордун бир мындай тажрыйбасы менен алар ушул жанагындай колунда жок үй бүлөлөрдүн балдарын 3 күндөн алып барып түнөтүп эс алдырышты. Ошол эле ошондой эле жакшы бир өрнөк бул Актала районуна айтсак болот. Ошо Актала районунун өзүнүн райондук жетекчиликтин жеке демилгеси менен, алардын көмөгү менен, алардын бир абдан бир жакшы аракеттери менен, абдан бир жанагы молдонун ашуусунун этегинде мыкты бир лагерь 2 жылдан бери иштеп атат да. Ушул сыяктуу абдан бир жакшы өнүктүрүү. Ошол эле мисалы үчүн мына Кадамжайда ушул мындай өзгөчөлүктүү кичине жери, мындай мектептин базасында абдан мындай муктаждыгы бар экен, себептен анда жакта бала бакча жок экен. Алар лагерь сыяктуу кылып, ушул сыяктуу мындай өрнөктүү бир мисалдар бар. Ошол эле Кеминди дагы мисалга айтып кетсек болот. Мына Акелов Калыбек деген жигитибиз ошол Италияда өзү туристтик фирманы жетектейт экен. Ал жигит өзү ошол демилге көтөрүп, боз үйдү алып,
балдарга ушул ар кандай мындай өнүктүрө турган материалдарды алып берип, тарбиячыларды айлык менен негиздеп, ушул өзүнүн каржылоосу менен ушул Кемен өрөөнүндө кичикемиде Тегирмент айылында жайлоо өнүгүү борборун ачты да. Демек, жалпы бизде жарандык демилгелер пайда болду. Албетте. Керек болсо бизде ушундай демөөрчүлөр пайда болду бүгүнкү күндө. Себеби бул жайлоо бала бакчалары жайдын толуп турган учурунда жайлоо деген салкын, жайлоонун өзүнүн абдан керемет абасы, мына ушундай жерде балдарга жакшынакай шартты түзүп, аларга тарбия берүү бул бөтөнчө мааниге ээ болуп атат. Азада Абдыжамиловна, сизге суроо бергим келип атат. Сиздердин өнүгүү борборуңуздардын аты Нур Үлгү деп аталат экен. Бул кадам жайда бүгүнкү күндө канча жайлоо өнүгүү борборлору ачылып атат? Сиздердин Нур Үлгү жайлоо бала бакчаңыздар быйылкы жылы эмне иштерди аткардыңыздар? Канча балага жайлоодон тарбия бердиңиздер? Ушу жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Рахмат. Жакшы болот. Нур Үлгү жайлоо өнүгүү борбору Кыргыз Кыштак аймагына караштуу Акылман балдар бакчасынын астында ачылып, былтыры Кеңкул жайлоосунда болду эле. Ал эми быйыл болсо Темирбаев Абибулла деген Үчкургон Токой чарба башкармалыгынын директорунун колдоосу менен деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан Ак Кайың Шивели деп аталган жайлоодо өз ишмердүүлүгүн жүргүздү. Ал жерде 10 жергиликтүү малчылардын балдары жана күн сайын эс алган келип аткандардын 5-6дан кеминде, көп болгондо 10-15 бала күн сайын келип, быйыл өзгөчө шартта экстренный лагерь деген сыяктуу кылып иштеттик. Кадамжайда болсо бизде 6 өнүгүү борбору иштеди. Экөөсү Асылбек агай айткандай, Көтөрмө айыл өкмөтүнө караштуу ошол Тамаша жана Көтөрмө айылдарында мектептин базасында ачылды. Бирок жайлоо өнүгүү борбору деген өз аты менен ошо жайлоодо болгон жакшы экен. Биз ошол Көтөрмө айылында жакын 1-июнда Карабашат деген жайлоону ачканда жергиликтүү балдар күн сайын велосипедде барган, велосипедде жөө баргандар жөө барып кызыгып атыптыр да. Сурангандарынан анан ошол кайра Жаңы Муун деген айылга эле ачып атпайбызбы? Ачканда баягынчалык кызыгуу жок да. Жайлоодогудай эмес. Жайлоодогудай эмес. Жайлоодо көрсө башка атмосфера, башка фон, таза аба, илхам келди деп коет го бизде баягы чыгармачыл адамдарга. Балдарга да илхам келет экен да. Балдардын ден соолугуна да жакшы. Эми ошондо сиздер ошо кичинекей балдарды кандай тарбия бердиңиздер? Кандай жактарыңыздар менен сиздер кызыктырдыңыздар балдарды ошо жайлоого? Былтыр ошо Кеңкулдо жүргөндө коронун четтерине жаткан жанакы таштап аткан жүндөрдү көрүп аябай мындай бир эсептен боорум ачагандай болду. Издеп таппайт элек, мурда азымытып карылып жаткан турбайбы деп. Анан экинчи эсептен ошо жаштар эмне үчүн ошол колдо бар алтын баркы жок болуп калган деп анан ойлонуп, быйыл суроолоп жүрүп, издеп жана жүн туткан биз кичинекей кезде татат элек да, ошондойдон алып чыктым. Сабактан сырткары балдарга ошол жүндү туткузуп аттым да. Анан башында тутпай эле койсок эмне болот деп, жада калса өзүнүн балдарын деле баш тартып атышкан. Анан бат эле бир жүн чогулуп калды. Аны биз баштыкча жасадык, жумшак. Ал сыз тартпайт жерден. Бул эми аябай жакшы папес деп туттук буну. Келгиле буну башыбызга эле коелу деп анан жастык деп коесуздар го. Өзүм эле балам талашып баштабадыбы? Бул жумшак болду мага депчи кеч жатканда. Анан жанындагысы талашып анан эртесинде мактанып атышат. Башка балдарга бул сонун болот турбайбы? Бул жумшак болот экен, жеңил болот экен деп баягы баш тартпай эле кызыгышып, дагы көбөйтөлү бизге болсун деп. Буну мен эмнени айтмакчымын? Билим берүү менен кошо бизде эмгекке, тарбиялоо кошо болду. Эмки жылга кандай пландарыңыз бар? Бул Акылман бала бакчасынын негизинде ачылган турбайбы? Кеңейтесиздерби? Албетте, биз быйыл ачылганда бизге жакындан жардам көрсөткөн Пифагор адамды өнүктүрүү борборунун директору Абдуллаева Максуда эже бизге эле эмес, ар бир өнүгүү борборуна кошумча жомок китептерди тартуулап, өзүнүн тренингдер менен барып өткөрүп турду. Ар 10 күн дегенде 2 жумада бир ушинтип кабар алып атты. Ошол эженин жана башка баягы ата-энелердин шаарда, Кадамжай шаарынын өзүндө жашаган ата-энелердин сунушу боюнча эмки жылы биз бир жумалык лагерь ар бир баланы ушу 5 күнгө кабыл ала турган болуп сүйлөшүп турабыз. Азыр кыш менен ушул маселени тегерегинде ойлонобуз. Андан сырткары биздин Аалам гүлдөр менен жылмаят деген конкурсубуз абдан жакты. Барган ата-энелерге дагы жайлоодо өткөрдүк. Бул
багытта экологиялык таза заттардан жасалган чопо, жыгачтын тамырлары, саймадан жасалган гүлдөр, жалбырактардан, чөптөрдөн кургатылып жасалган гүлдөр жана аппликациядан. Ошентип 4 багытта болду. Бул өтө жакшы, баягы балдардын да кызыгуусун арттырды. Таанып билүүчүлүгүн, чеберчилигин. Белекти деле сатып албай эле ошентип колдо жасап берсек болот турбайбы деп баягы фантазиялуу, кыялдануулары өстү балдардын. Демек, жайлоо өнүгүү борборундагы тарбиялоодогу эң чоң бир өзгөчөлүк жана абдан чоң мындай мааниси бар нерсе табият койнунда, ошо табиятка аралашып, балдардын дүйнө таанымын көбөйтүү менен эмгекке кошо дагы тарбия берсе болот. Ооба, албетте. Рахмат сизге. Зина Кадыркуловна, саламатсыз? Саламатсызбы? Быйылкы жылы жайлоо бала бакчалары боюнча сиздердин Талас районунда кандай жакшы самалыктар болду? Рахмат. Мына 2013-жылдан бери келе жаткан жайлоо бала бакчаларын уюштуруу боюнча Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун жардамы менен уюштурулуп келатат. Ошол 2013-жылы бизде бир жайлоо бала бакчасы ачылган болсо, 2014-жылы, 2015-жылы 3 бала бакча, 2016-жылы 4, быйыл кайрабастан 3 жайлоо өнүгүү борборлору ачылып иштешти. Бул Бекмолдо айыл өкмөтүндө Чоң Түз жайлоосунда Бөбөктай жайлоо өнүгүү борбору, Айдаралиев айыл өкмөтүнө караштуу Айгыржал жайлоосунда Акзыйнат бала бакчасы, Долоно айыл аймагына караштуу Муштөр жайлоосунда Долоно жайлоо өнүгүү борборлору деп 3 өнүгүү борбору иштеди. Бул жерде жайлоо өнүгүү борборлорунун иштерин уюштурууда райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жайлоодун тарбиячыларын ошолор аркылуу биз жиберип аттык. Бөлүп 10 күндөн, 15 күндөн ошо эжекелер барып иштеп, жайлоо бала бакчасында ошо балдарга талим тарбияларын берип, андан тышкары райондук балдарга билим борборунун кызматкерлери тарабынан областтык шаардын ичинде жайгашкан областтык жанагы балдарга билим берүү тарабынан мастер-класс өткөрүлдү. Врачтар барып ден соолуктарын текшерип, ошол жайлоо өнүгүү борборуна келген балдардын маданият кызматкерлери барып маданий иш-чараларды өткөрүп, ушундай кызыктуу уюштурулуп өткөрүлдү десек жаңылышпайбыз. Зина Кадыркуловна, ошондо бизден канча наристелерибиз ошо 3 бала бакчада тарбияланды? Жалпысынан ошол эми 3 бала бакчасынан жалпысынан мындай санын азыр 200гө чамалап калды го. Ар бирине күнүгө 18-20дан бала, жуманын ичинде болсо 25ке чейин, 30ка чейинки балдар барып, ошо бир жумада барган балдардын саны 25-30ка жетип атты. Ал эми күнүгө ошол 18, 15, 20га чейин бала барып, күнүгө ошол жерден тарбиячылардын сабак өтүп кадимкидей кол өнөрчүлүк боюнча ошол үйрөнүштү, китеп окушуп. Демек, бул өнүгүү борборлору жайлоолордо ачылган абдан жакты ата-энелерге, балдарга. Бул негизинен ата-энелерге азыр дагы жылдан жылга ошо ата-энелердин кызыгуусу эми мына өсүп келатат да, ал эми балдардын кызыгуусу аябай жакшы. Себеби дегенде жайлоо өнүгүү борборлорунун ачылышын болгондо ошо балдар эмне үчүн сен ушул жака сага жагып атабы десе, жагып атат дейт. Жайлоого барганда жөн эле мындай жүрүп берип үйдө анан кийин уктап туруп, көчөгө чыгып, кайра келип зерийип кетишет да. Ал эми өнүгүү борборлоруна барып, ошол жерде башка балдар менен баарлашып, сүйлөшүп, жогорку класстын окуучулары, кийинки кичинекейирээк барып аткан балдар, 6 жаштагы, 7 жаштагы 1-класска бара турган балдарга ошол өзүнүн билгендерин үйрөтүп, тарбиячылар мындай да чоңураак класстын окуучулары да барышат да, 6, 7, 5 класстын окуучулары. Ошолорду бирөөсүн китепканачы кылып сайлап, бирөөсүн баягы уюмдун жетекчиси кылып сайлап, ушундай кызыктыруу менен анан ошо жакшы окуган балдар да барат. Мындай аябай балдардын кызыгуусу өтө жакшы болот. Зина Кадыркуловна, сөзүңүзгө аралжы. Эмки жылы Кудай буйрса ушундай өнүгүү борборлорун дагы көбөйтөлү деген пландарыңыздар барбы? Биз көбөйтөлү деген пландарыбыз албетте бар. Жайлоо өнүгүү борборунун ишин мындай кылып уюштурсак болот экен. Бул жерде бир координатор, ошол райондук өнүгүү билим берүү борборунан бир координатор шайлап коюш керек экен деп, ошо жылдан биздин өзүбүздүн да кызыгуубуз артып, бир нече сунуштарымды азыртан эле райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына айтып атам. Мына бир координатор шайлайлы.
ошол бүт жанагы жайлоо өнүгүү борборлорунун ишин координациялап, отчет алып, мындан ары өнүктүргөнгө балдардын баягы эмне боюнча сабак өтүп аткан азыр эми баягы келген тарбиячылар барганда албетте биз мониторинг жасап, же бир канча бала келип атат да биз дагы барып келип аттык да эми бирок баягы жайлоо өнүгүү борборлорунан эме кылганда телефон байланышы жок болуп калат. Анан көбүнчө учурунда мындай маалымат ала албай калган убактарыбыз болот да. Анан бир координатор шайлап койсок, профсоюз уюмун привлекать этели деп атабыз, ошол билим берүү бөлүмүнүн өздөрүнүн балдарын кошо алып барып ошол жерге эс алдырганга балдарына путевка сыяктуу кылып бөлүп берсин деген ушундай сунуштар, ушундай ойлор уже келип атат. Аны эмдиги жылы буюрса көбөйтүп, өнүктүрүп, быйылкы тажрыйбадан алган ой пикирлерибизди ошону ишке ашырабыз деген ойлорубуз бар. Абдан чоң рахмат сизге, Зина Кадыркуловна. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сиздерге. Чынар айым, саламатсыз? Саламатчылык. Чынар айым, быйыл жайлоодогу өнүгүү борборлору боюнча сиздердин аймакта, Кочкор районунда кандай бир жакшы иш-чаралар болду? Ушу жөнүндө чакан кыскача токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Кочкор районунда 4 жайлоо өнүктүрүү борбору ачылды. Жана 2 бала бакчанын алдында лагерь ачылды жайында. Анан ушу 4 жайлоо өнүктүрүү борборунун ичинен бирөөсүн жайлоо лагери кылып ачтык. Бул Комсомол айылындагы Баластан Нуру бала бакчасынын директору Багышева Перизаттын демилгеси менен болду. Эми лагерь болгондо сиздер балдар ошол жерде конуп жатып туруп эс алышты да, Ооба, ошондой болду. Шаардан барган балдар болду, Кочкордун борборунан барган балдар болду. Алар ата-энеси менен барып эс алган балдар болду. Аябагандай жакшы болду. 5 боз үй тигилип, балдар үчүн өзүнчө, кыздар үчүн өзүнчө боз үйлер тигилип, ашкана өзүнчө, жана ошондой сабак окуй турган боз үй болуп, ошондой 5 боз үй тигилип, ашканасы өзүнчө болуп, абдан жакшы бир самал болду. Анан ушул мындан ары да улантсак деген ойдо калдык. Анткени аябагандай ата-энелер бардыгы тең сурап атышат. Биз жайлоону көрбөгөн ата-энелер бар экен. Шаарда эмес, айыл жерлеринде деле туугандары жок жайлоодо балдар бар экен да. Мына ошолорго чоң бир шарт түзүп бергенге жакшы бир самалык болот. Чынар айым, ошондо Кочкор районунда быйыл баары болуп 4 жерде жайлоодогу өнүгүү борборлору ачылды, Ооба, 4 жерде болду. Эми ошондо канча биздин наристелерибиз тарбия алышты? Болжолдуу түрдө сандар боюнча биз азырынча ар бир жуманы кошкондо биз 600 бала деп атабыз, бирок башында аябагандай көп болду балдар, 40тан бала келип аткан. 3 жаштан 13 жашка чейинки балдар бул жерде өнүктүрүү борборунда болушту да. Ошон үчүн биз 3 жаштан 13 жашка чейин балдарды тарбияладык. Бирок негизинен аягында август айларында уже азайып калды балдар. Демек бул жайлоодогу өнүгүү борборлоруна карата элдин арасында абдан муктаждык көп экен. Ооба, муктаждык көп. Сиздерде эмки жылга карата ушул өнүгүү борборлорун кеңейтүү боюнча пландарыңыздар барбы? Пландар бар. Бизде Кумдөбө айыл өкмөтү дагы аябагандай колдоп атат. Биз ошол жактагы тарбиячыларды тажрыйба алмаш үчүн, мастер-класстарды өткөзүш үчүн мыкты тарбиячыларды алып бардык эле ошол жайлоо лагерине. Ошондо аябагандай жакшы экен, биз да качабыз дегендей кылып кетишти. 4 бала бакча биригип, бир жайлоо лагерин ачабыз деп атышат. Андан тышкары Кочкор айылдык өкмөтүнүн тарабынан дагы Соңкөл жайлоосунда атайын туристтер барган айылча бар. Ошол жерге дагы бир жайлоо өнүктүрүү борборун ачабыз деп атат. Анткени аяктан өздөрү сурап атышат ошол жердеги жайлоо тургундары. Демек элдик демилгелер башталды. Өнүгүү борборлоруну көбөйтүү боюнча элдин ичинен демилгелер башталды. Бул абдан чоң мындай жетишкендик, самалык десек болот. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чынар айым, сизге рахмат. Рахмат, сиздерге да рахмат. Асылбек мырза, сиз жайлоодогу өнүгүү борборлорун ачуудан мурда жайлоодогу бала бакчалар деп ачкан элеңиз. Долбоор алгач ирет өзүнүн ишин жайлоо бакчалары деп мындан 3-4 жыл мурун баштаган эле. Эми бүгүнкү күндө биз өнүгүү борборлоруна айлантып атабыз. Бул аталышта гана өзгөчөлүк болбостон, бул сиздердин ишмердиктин кеңешиндеги дагы өзгөчөлүк болсо керек. Негизинен өзүңүздөр билесиздер, бул жайлоо бала бакчалар долбоору негизинен Агахам фонду Кыргызстандагы ушул тоолуу аймактарда баштаганда негизинен Алай, Чоң Алай, Кара Кулжа, Ат башы, Нарын райондорунда алар ушул 2006 жылдардан баштап 2010 жылдарга чейин
бир 21 жайлоо балакчыларын ачкан. Ал эми биз фонд ошол 2014-жылы баштадык. Мына быйыл 4-жылды жыйынтап атабыз. Биз да ошол өзүңүздөр билгендей, жогоруда айтып кеткендей, жайлоо балакчыларды баштадык. Эмне үчүн жайлоо өнүгүү борборуна айланды? Биз ошол аймактар менен иштөөдө, балдар менен иштөөдө барган сайын мындай тажрыйба алып, өзүбүздүн ишмердүүлүктү байкап аттык да. Биринчиден ошол бир курактагы жаштарды жайлоодо, мисалы үчүн жалаң гана ошол 3 жаштан баштап бир 6 жашка чейинки балдарды камтып, аларды мындай сан жагынан да алардын жетпейт да көпчүлүк учурда. Анан негизинен жайлоодогу балдардын өнүгүүсү аркыл. Ошондуктан биз 3 жаштан баштап бир 12 жашка чейин чек койдук да. Анан бул жайлоо өнүгүү борборунун негизги өзгөчөлүгү бул мындай балдардын ар кыл курактагы балдар келгенде ушундай бир жанагы этнопедагогиканын элементтери сөзсүз түрдө бул жерде кирет экен да. Балдар бири-бирин үйрөтөт. Билген билбегенге үйрөтөт да. Андан тышкары оюндар дагы ошол балдарга ылайыкталып, ар кандай жанагындай өнүктүрүү оюндары ар кандай балдардын ошол жаш курагына карата мындай өрүктүрүп топ-топ менен иштөөдү. Бир топ деле ар курактагы балдар болот. Анан дагы бир өзгөчөлүк, биз жайлоо өнүгүү борбору көпчүлүк учурларда ушундай радио көрөрмандар сурап калат, бул канча саат, тамак ичеби, жатабы, шаардан алып барсак болобу деген суроолор көп туулат да. Бул өнүгүү борбору дегенибиздин негизги себеби ушул 3 гана саат. Алар жатпайт, тамактанышпайт. Мына азырда азырчык айтып кетти, ошол айтып кеткендей, мына айрым аймактарда уже лагерге айланып атат. Мындай талапка жооп берген бооз үй куруп, тамак аш сактаганга, балдардын ден соолугуна кам көрүү менен катар эле 3 күндүк, 1 жумалык лагерге айлантып, мүмкүн болушунча ошол ата-энелердин жана балдардын талаптары менен ушундай бир деңгээлге чыгып атабыз. Анан дагы бир өзгөчөлүк, мен жогоруда да айтып кеттим, бул өнүгүү борбору дегенибиздин негизги себеби биз жайлоодогу балдар менен иштебейбиз. Ата-энелер менен иштөө дагы негизги басымда да. Биз үчүн ошол биз атайын китептер таркатабыз жыл сайын. Ошол мына биздин китепканалар мындай даяр бир база болуп калды да. Ата-энелер да ошол жерге келип, китептерди алып, окуп, балдар изденип кетсе болот да. Анан дагы бир маанилүү нерсе, биз айтып атабыз, жайлоо өнүгүү борбору 3 саат иштеп эле анан жабылып калбаш керек деп атабыз. Ошол жайлоодогу бир маданий борбор болсун деп атабыз. Маданий борбор. Эмне себептен? Себеп дегенде ошол ата-энелер балдарды өнүктүрө турган ар кандай иш-чаралар өткөзсүн, ата-энелер клубтары болсун. Ушул сыяктуу бир мындай жайлоодогу маданий борбор мындай кызматын аткарса, биз абдан бир максатыбызга жеткен болор элек да. Демек, сиздер ата-энелер менен да иштеп аткан турбайсыздарбы? Аларды ошо педагогикалык жактан агартуу жаатында. Алардын педагогикалык сабаттуулугун, маданиятын арттыруу маанилүү багыт. Көтөрүү боюнча. Бул жакшы саамалык, жакшы иштер болуп атат. Бирок ар бир иштин өзүнүн маселеси болот, проблемасы болот. Эми биз ушу проблемалуу жагдайларына токтолсок. Ушу жайлоо өнүгүү борборлорун ачууда, анын ишмердигин жүргүзүүдө Асылбек мырза, негизи мындай типтүү болгон проблемалар. Типтүү, жогоруда айткандай мындай өтө кеңири кездешкен маселе бул каржы маселеси. Өзгөчө жайлоо өнүгүү борборунда биз ошол жергиликтүү бийлик аткара албай турган иштерди аткарабыз да. Жанагындай констравалар менен камсыз кылуу, китептер менен камсыз кылуу, ар кандай тренингтерди уюштуруу, мастер-класстарды алып баруу жагыттары ошол биздин фондко жүктөлгөн да. Ал эми ошол жайлоону аныктоо, балдардын санын аныктоо, жергиликтүү тарбиячыны ошол айлык акы менен камсыз кылуу бул өзү жергиликтүү бийликке жүктөлгөн да. Анан көпчүлүк учурларда ошол жергиликтүү бийликтен айрым адамдардан мындай түшүнбөстүктөр бар да. Бул баягы сырттан келгенден кийин давай жардам бергиле, баарын куруп бергиле, баарын даяр кылып бергиле деген кандай бир деңгээлде мындай түшүнбөстүктөр бар да. Ошондон биз айтып атабыз, биз демилгелеп атабыз бул нерсени. Бул баардыгыбыздын балдарыбыз. Ошондон балдарды өнүктүрүүгө биз баягы жергиликтүү бийликти, жергиликтүү жигердүү адамдарды мындай тартуу өтө маанилүү болуп турат да. Анан абдан чоң кыйынчылык, биз бул жайлоо өнүгүү борборлорунун ишмердүүлүгү табиятка абдан көз каранды. Табиятка абдан көз каранды. Сиз да ошо өзүңүз тоолуу жерде жүргөнсүз, билесиз. Мисалы үчүн жаан жаап калган учурларда өзгөчө коопсуздук чарасы өтө маанилүү. Ошондуктан биз ата-энелерге айтып атабыз, мүмкүн болушунча балдардын коопсуздугу биринчи кезекте. Эгерде жайлоо өнүгүү борборун ачууда балдардын коопсуздугуна шек келтире турган бир жагдайлар болсо, анда ачпай эле коюшубуз керек. Ошондуктан балдардын коопсуздугу өтө маанилүү. Демек, жайлоого бара турчу жол жакшы болуш керек. Албетте. Ага барчу унаа болуш керек. Албетте. Андан тышкары ушул тарбиячыларыбыздынга мүмкүн болушунча шарт түзүү дагы бул өтө маанилүү маселе. Себеп дегенде кээ бирөө ошол үй бүлөсүн 1 жумага, 10 күнгө, 1 айга ошол үй бүлөсүнөн сырт жерде жүргө тургу келет. Көпчүлүк учурларда мындай дагы бир нерсени байкап атабыз. Ошол кайсы жайлоо өнүгүү борбору ийгиликтүү, ошол жолдоштору жардам берсе дагы мында абдан ийгиликтүү
болот экен да, себептен эри шаркак болот экен да. Анан дагы бир маанилүү жагдай бул өзү мастер класстарды баардык аймактарга мындай бир кылга жеткизүү дагы кыйынга турат, себеп дегенде борбордон барышат эксперт. Биз мүмкүн болушунча борбордон алып барганга аракет кылып атабыз. Андан тышкары дагы ушул жергиликтүү мына азыр эле Азат эже айтып кетпеди, ушул Пифагор өнүгүү борборунун жетекчилери ушул сыяктуу аймактардан да чыгып атышат. Көпчүлүк учурда ушул аймактардан да чыгып атышат. Анан албетте көпчүлүк учурда бизде сурап калышат ушул борбордон келсе. Мисалы үчүн быйылкы күндө ат башы нарын өрөөндөрүн ушул Копоев Нурдолет деген биздин таанымал жигитибиз кыдырды эле, абдан бир таасир калтырды. Андан тышкары биз ушул чет өлкөлүк уюмдар менен иштегенге аракет кылып атабыз, себеп дегенде алардын тили, алардын ойногон оюндары, алар барганда дагы аларга балдарга бир башка бир таасир калтырат экен да. Демек сиздер өзүңүздөргө өнөктөштөрдү көбөйтүп атасыздар. Негизи ошо жергиликтүү бийлик менен иштеп атасыздар. Андан тышкары ошо жайыт комитеттери, анан бейөкмөт уюмдар менен. Эми карабайсыз, мына биздин мекендештерибиз дагы бул ишке өзүнүн көмөгүн көрсөтө баштаптыр. Демек бала тарбиялоо, айрыкча кичинекей наристелерди тарбиялоо бул жалпы биздин ишибиз. Болгондо дагы жайлоодо тарбиялоо деген биздин бул эң туура айттыңыз, этнопедагогикабыз менен түздөн түз байланышып атат. Ошондуктан биз жайлоо өнүгүү борборлорун баягы убактысын камтыган учурун, мөөнөтүн көбөйтүү, ошондой эле камтыган аймагын көбөйтүү, анан ага келип катышууга мүмкүнчүлүк алган балдардын санын көбөйтүү маселесин Асылбек мырза мындан ары ойлошубуз керек экен. Азада Абдыжамиловна, сизге дагы бир суроо. Сиз Кадамжай районундагы Нур Үлгү жайлоо өнүгүү борборунун жетектеп келе жатасыз. Эми ушул жайлоо өнүгүү борборуна кызыгуу канчалык сиздердин жергиликтүү бийлик тарабынан, ошол жердеги жайыт комитеттери тарабынан колдоо көрүп атасыздарбы? Ата энелер кандай мамиле кылып атат? Ата энелердин кызыгуучулугу кандай болуп атат? Кандай жаңы элдик демилгелер бар сиздердин аймакта да? Асылбек мырза айткандай, жергиликтүү жайыт комитеттери, айыл өкмөттөрү түшүнгөндөр түшүнсө, кээ биркилер жок, ал фонд өзү баштагандан кийин аягына чейин өзү жардам бере бербейби экен деген сөздөр болуп. Ушул көйгөйдүн артынан биз быйыл өзү чыгып жүргөн кен колго эмес, жок мен силер менен иштешет элем, шарт түзүп берем деген жанагы Көтөрмө айыл өкмөтүнүн жайыт комитети Мамайсупов Нурландын сунушу менен биз ошол жана жерибизди башка жакка которуп атпайбызбы? Алыскы жайлоого болсо дагы, бирок жана чыкпай калгандагы ата энелер жолугуп келип мынтип атышпайбы? Биз абдан күттүк эле сиздерди, эмне үчүн келбей калдыңыздар деп. Көрсө ал жерге чоң көчкү түшкөн экен да. Көчкү түшүп, жана биз отурган жерлерге жолдор жабылып калгандыктан жайыт комитети ошол коопсуздук жагын ойлогон экен. Былтыр мен жүргөн кен колдо мага эки Тасмабекова Абдубасит жана Кайыркулова Мадина деген кыздар келип жүргөн. Алар 2 жашы, бири 3 жашта. Анан келгенден, жайлоодон түшүп келгенден кийин алар бакчага кабыл алынып атпайбы? Анан Орто Тайпанын тарбиячысы айтат, тиги сен да жүрүп келгендиги байкалып атат дейт, дароо эле балдарга аралашып кетти, дароо эле алар менен кошулуп ырдап кетти депчи. Анан жана жаңы окуу жылында кабыл алган балдар ыйлаганын ыйлайт, апасы ал жерде 1-2 саат отурса дагы кое бербей апасын этектеп кайра чыкса ээрчип кеткендер болот да. Булар дароо эле көнүп кеткенден тиги Ормотоева Майрам деген тарбиячы айтып атат, жок, жайлоо өнүгүү борборунун пайдасы аябай чоң экен. Ал жерде аз мүнөттө болсо дагы балдар бир топ өзгөрөт экен деп айтып атат. Азада Абдыжамиловна, демек ушу уюштуруу ишинде сиздерде дагы маселе бар. Бар. Бирок ошого карабастан быйыл ата энелердин кызыгуусу менен, айрым Пифагор сыяктуу бейөкмөт уюмдарынын кызыгуусу менен сиздерде жайлоо бакчасы иштеди. Эмки жылга сиздерде кандай? Биз ушул өнүгүү борборуна жай менен чектелип калбастан ошо такай жыл ичи иштетүүнү жагын ойлонуп атабыз. Мына мисалы биз ошо Пифагордун астында чоң окуу залын ачып, кошумча баягы кол өнөрчүлүк боюнча, спорт боюнча дагы ошо машыктыруучуларды таап атабыз, издеп атабыз. Кышы менен да токтобойт. Демек, жайлоодон түшкөндөн кийин дагы сиздердин өнүгүү борборунун иши улана берет. Жана Асылбек ага айтмакчы, мектептин астында ачылды деген дагы 2-3 жайлоолорубуздун китептери ал жерде бакча болгондон кийин кайсыл бир жерде кызмат кылыш керек да, жөн турбасын деп борборго алып келебиз дагы. Ал жерде шаарда бизде жакшы эле калк бар, баланын саны көп.
ошолор буюрса пайдаланышат. Бул абдан жакшы демилге болуп атат, Асылбек мырза. Демек, сиздер көп ресурстарды алып барып атасыздар да жайлоого, вот китептерди, оюнчуктарды дегендей. Эми ошолордун баары кийинки жайлоо мезгилине чейин жөн турбаш үчүн бул өнүгүү борбордун ишин туруктуу мүнөзгө айлантсак дагы болот экен да. Албетте, ошол биз жанагы жайлоо өнүгүү борбордун ачууда айылдагы стационардык бала бакчаларды база кылып алганыбыз бекер эмес да. Себеп дегенде ошол 2 ай иштейби, 1,5 ай иштейби, 3 ай иштейби, ошол жайлоо өнүгүү борбору келгенден кийин ал ошол айылдагы стационардык бала бакчанын базасына өтөт дагы, ошол жерде колдонуш керек да. Ал эми ошол эгерде ал эми айылда бала бакча жок болсо, жогоруда айтылгандай мектептин базасына өтөт дагы, ал жыл бою колдонулуп, ошол колдонуш керек да. Негизги талаптар ошол. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат сиздерге да. Жайлоо өнүгүү борборлорунун иши ийгиликтүү болсун. Азада Абдижамиловна, сизге чоң ыраазычылык. Атайын Кадам жайдан келип, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Асылбек мырза, сиздин өнөктөштөрүңүз көбөйө берсин, канатыңыздар жайыла берсин. Ушуну менен, урматтуу радио угуучулар, кезектеги радио мектеп уктуруусунун соңуна чыктык. Эскерте кетсек, аталган долбоор Роза Утунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду жана Кыргыз радиосу менен биргеликте эфирге чыгып жатат. Бүгүнкү уктурууну мен Топчугүл Шайдуллаева алып бардым. Уктуруунун режиссеру Жыргал Аманова болду. Эфир толкунунан көрүшкөнчө аман туруңуздар.